Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Биз бүгүн көптөн күткөн Zoom конференция приложениясын компьютерге орнотууну көрсөтүп бермекчимин. Так, интернетке киребиз. Дагы ал жерге скачать Zoom деп подсказка беребиз. На русском языке дейинчи. Zoom. Мыналардан мисалы мына скачать этип көрөйүн. Так. Zoom уже кетти. Зарегистрируйте дейт. Bunun памяты аз эле, памяты 10 мегабайт, ошон үчүн тез эле көчүш керек деп ойлойм. Азыр бизде 2 минута калды. Zoom программасы бул телефондо Play Market'ке Android системасына дагы ылайыкташтырылган версиясы бар экен, и Windows версиясына дагы Windows система программасына дагы ылайыкташтырылганы бар экен. Биз азыр Windows система программасына ылайыкташтырылган жөнүндө ылайыкташтырылганын компьютерден алып атам. Азыр шартка байланыштуу карантин убагында окуучуларды онлайн сабак өтүлсүн деген буйруктун негизинде Zoom программасы менен конференция сабак кылып өтөлү деген ойдо. Ал сиздерге ошону баштан аяк Zoom программасын кантип скачать этебиз, кантип орнотобуз компьютерге, андан кантип сабак өтсөк болот. Ошол жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Азыр уже бизде 30 секунд калды. Так, 19 секунд, 12 секунд, 5 секунд. И уже так. Открытый басабыз. Компьютерге орнотушубуз керек экен. Так. Азыр мага ал жерге да чыгып калыш керек, и бизге мындай немеге да чыгыш керек. Ана. Войти деп киребиз дагы. Мен эми через Facebook кире берейин. Ал жерге мыналар аркылуу кирсек болот экен, и мен через Facebook кирейин. Facebook'та менин немем бар. Интернет biraz күттүрүп жатат. Так тезирээк иштесе тезирээк эле кирмекпиз. Азыр кирип калабыз. Бул Zoom программасынын
Zoom programmasынын өзгөчөлүгү конференция болуп аткан учурда эле демонстрация деген бөлүгүнө кирип туруп кадимгидей биз неме аркылуу компьютерден биздин тема аркылуу демонстрацияларды өткөрсөк болот. Кандай демонстрация? Мисалы, мына уже биз кирдик. Новая конференция дейт. Бизге ушинтип камераны жандырып берди. Ал жерден текшерип алабыз. Сөзсүз түрдө биз биздин микрофонубуздун, камерабыздын туура экендигин, кандай иштеп аткан экендигин текшерип алышыбыз керек. Болбосо неме звук чыкпай калышы мүмкүн, добушторубуз чыкпай калышы мүмкүн. Бул жерде динамик мындай текшерип алып элестетип болсок, слышите вы рингтон дейт. Үнді угуп атасызбы деген сөз. Да, скажите что-нибудь. Биздин аркабыздан кайталайт, микрофон неме болуп атат. Да, басабыз дагы. Войти с использованием звука компьютера. Болду. Эми кийинки кадамыбыз пригласить. Биз неме кылган, биз окуучуларыбызды неме кылалы, сабакка чакыралы. Мисалы, мен азыр келинчегимин азыр өткөндө баштадык эле, эми азыр сиздерди деп өзүмдүн компьютеримдеги зумду удалдеп туруп, башка мугалимдерге түшүнүктүүлүк болуусун үчүн башка немени зумду көчүрүп көрсөтүп атам. Бунда уже контакттары жок. Биз азыр мен келинчегимдин телефону менен неме алайын, телефонуна мындай сунуштоону жөнөтөйүн. Мисалы, сунуштаганда кандай кылабыз? Сунуштаганда мынау немени веб-адрести, веб-баракчанын адресин жиберебиз. Ушуларды копиялап алабыз. Мындай ушуну гана мындай белгилеп алабыз дагы, копировать. Анан эгер эсиңиздерде болсо, кечеги сабакта мен WhatsApp'ты компьютерге көчүргөнмүн. Ушул WhatsApp'тын азыр пайдаланабыз. Негизи WhatsApp'ты дагы, Skype'ты дагы через конференцияга колдонсок болот, бирок аларда демонстрация бөлүгү жок. Себеби мен азыр сиздерге көрсөтөм. Азыр демонстрация дегенде мен мониторума эмнени койгон болсом, алардын мониторуна чыгып турат. Азыр сабактын жүрүшүндө көрсөтүп өтөм. Кайсыл жерлери өзгөчөлүгү бар. Так, мынантип чыкты. Бул батарея почти заряжена дейт. Бул телефонун батарейкасынын неме болуп атат. Менин телефонумдун азыр батареясы отура баштады эле, ошону көрсөтүп атат. Так, мына жерден мен келинчегимдин немесине жиберели. Мамасы дейт. Ушул жерге дагы проверили. Уже кетти. Приглашенияны жибериштен алдын окуучуларыбызга сунушташыбыз керек. Ар бир приглашенияны ала турган окуучу телефонуна Zoom приложениясын орнотуш керек. Мына көк менен белгилеген жерин, белгилеген сайтын, адресин баса турган болсок, бизге байланышка чыгат.
har bir baylanışqa chiqqan nemenin baylanışqa chiqqan katışucunun yüzlerinin demesini tekşirip alışımız gerek. Şunda misal üçün demonstrasiya demonstrasiyaga girsek, demonstrasiya ekrana. Biz qalagan papkanın içine girip qalagan ele nemeni koyup совместное использование misal üçün misalı men neni nima olum geldi. Bu жерде доска сообщений deydi. Doska сообщений açıp alıp suretlerin alt çekesine turup kalat. Burasında mamasının nemesi, men gelinçeğinin nemesi, telefonu, mınau kompüterde men bu. Misalı bu жерде ne yürütüyoruz? Misal üçün matematikadan mantip жазсам болу керек бұл жерге. Misal üçün tamır aldığında 4 gördü misalı deyindağı tamır aldığında tamır aldığında misalı 9 desem 9 desem barabar şuntip çağırırsın болады. Nemelerde olsa ушул эле көрүнүш немеде belki telefonda da mal görünüştür çıkıp kalat. Anan ушуну кайра возврат кылып туруп, кайра демонстрация кылып туруп, мисалы өзүбүз каалагандай неме кылсак болот. Мисалы каалаган эле немеге кирип расширенный же болбосо файлга кирип каалаган өздөгү Google Drive же болбосо базалга кирип туруп мына жерде каалаган документибизден биз немени алсак болот. Биз компьютерге көчүрүп алып, компьютердагы немени өзүбүздүн каалаган немебизди, документтерибизден презентацияларды же болбосо дагы бир нерселерди алып участниктерге көрсөтсөк болот. Misалы дискine gireyim dagы бул жерде математика так бул жерде тригонометрия сабакты ачып алып биктесек окуучуларга көрүнө берет. Мынтип ачып алып биз иштей беребиз. Мисалы керектүү жерлерин ушинтип көрсөтсөк боло берет.
Men oylayım sizler bere turgan suroolarga жооп бере алдым деп ойлойм. Менин катталуучуларымдан арасынан ошентип zoom'ду түшүндүрүп бербейсиңби, андай кылбайсыңбы деген суроолор болду эле. Мен ойлойм ушу сиздер түшүнүп алды деп. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.